Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 5-класстар үчүн тарых сабагы сиздер менен тарых мугалими Залкарбекова Айпери Залкарбековна. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар байыркы кыргыздардын цивилизациясы, ислам цивилизациясы. Бүгүнкү сабакта балдар кыргыздардын аймагындагы алгачкы цивилизациялардын калыптаныш тарыхы менен таанышасыңар. Кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы элдерден экендигин аныктайсыңар. Ислам цивилизациясынын дүйнөлүк маданиятка кошкон салымын анализдейсиңер. Кыргызстандын аймагында алгачкы адамдар жашаган. Байыркы адамдардын тиричилик үчүн колдонгон таш куралдары Кыргызстандын көп жерлеринен кездешкен. Алсак, Нарын аймагындагы Онорча суусунун жээгинен, Баткен аймагындагы Кожо Бакырган сай жана Сел үңкүрдөн, Ысык көл аймагынын Балыкчы шаарына жакын жердеги Саламат булактан, Ош аймагынын Алай өрөөнүнөн алгачкы адамдар колдонгон таш куралдар табылган. Алар одоно жасалган учтуу таштар болгон. Байыркы адамдардын эмгек куралдары бара-бара жакшырып, колодон курал-жарактарды жасаганды үйрөнө баштаган. Адамдар мал багып, дан өсүмдүктөрүн өстүрүшкөн. Коло куралдарынын бай кенчи Нарын аймагындагы Кочкор өрөөнүндө жана Ош шаарынын Сулайман тоосунун этегинде сакталган. Коло доорунда адамдар аска беттеринде таштарга сүрөт чегүү өнөрлөрүн өздөштүрүшкөн. Ошол доордо чегилген сүрөттөрдүн эң көбү Жалал-Абад аймагындагы Тогуз-Торо районунда жайгашкан. Бул жер Саймалы таш деп аталган. Борбордук Азия аймагындагы эң чоң ачык асман алдындагы сүрөт галереясына көңүл бурабыз. Кыргыз жеринде ары кызыктуу, ары сырдуу тарыхый жайлар көп. Алардын бири Саймалуу таш ачык асман сүрөт галереясы. Алардын эң көбү Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районундагы Саймалуу таш деген жерде кездешет. Мында 100 миңге жакын сүрөттөрдүн элестери түшүрүлгөн. Бул жердеги байыркы сүрөттөрдү кыргыздар эзелтен эле ыйык тутуп келишкени менен илимий чөйрөгө 1902 жылы гана белгилүү болгон. Аны падышалык Орусиянын төбөлдөрү калып, топограф Николай Хлудов Саймалуу ташка атайын барып, сүрөттөрү менен таанышып чыккан соң, чогулткан материалдарын Ташкентте чыгуучу жыйнакка басып чыккан. Саймалуу таш аска сүрөттөрү коло доорунун рухий дүйнөсү, кеңири чагылдырылган казына десек болот. Бул галереядан байыркы ата-бабаларыбыздын жаратылышка, коомго карата философиялык ой толгоолорун байкоого болот. Алардын арасында кишинин, тоо эчкинин, тоо текенин, ар кардын, бугунун, жылкынын, төөнүн, буканын, илбирстин, жыландын жана башка жаныбарлардын сүрөттөрү чегилген. Күндү аздектеген ишенимге таандык ар кыл белгилер да түшүрүлгөн. Ал эми байыркы кишилер мында өтө жандуу турмушу менен көз алдыбызга элестетет. 2 же 4 дөңгөлөктүү арабаны айдап бараткан, өгүз чегилген буурсун менен жер айдап жаткан, дагы бир сүрөттө бийлеп жаткан киши турат. Бул жөнөкөй киши эмес, бии аркылуу башкаларга диний таасир көрсөткөн бакшы болсо керек. Албетте, жаасын керле тарткан аңчылар да арбын кездешет. Кыргызстанда ташка чегилген сүрөттөр башка жерлерде да кездешет. Мисалы, Араванда, Ысык көл чөлкөмүндө, Талас, Нарын, Алай, Ош, Баткен жана башка аймактарда. Саймалуу таш байыркы ата-бабаларыбыздын нечен кылымдарды камтыган чыгармачылыгынын туу чокусу, байыркы искусствосунун уникалдуу эстелиги. Археологтор кыргыздардын аймагынан Андронов мал багып эмгек кылгандар жана Чуст дыйканчылык менен кесиптенгендер маданияты деп аталган маданий катмарды табышкан. Анын тургундары негизинен суу жээктердеги турак жайларда жашашкан. Андронов маданиятынын эстеликтери Кыргызстандын Нарын аймагынан, Памир Алайдан, Кетмен төбөдөн, Таластан, Чүйдөн, Ысык көлдүн айланасынан көп табылган. Чуст маданиятынын эстеликтери негизинен Ош облусунун аймагына жайгашкан. Ош тургун жайынын калдыгы Чуст маданиятынын үлгүсү катары эсептелет. Өзгөн жергесинен эле Чуст маданиятына тиешелүү 13 тургун жай изилденген. Биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда азыркы мезгилде Борбордук Азия мейкиндигинде Сак деп аталган уруулар жашашкан. Сак деген түшүнүк эркин адам, күчтүү эркек, жоокер дегенди билдирген. Белгилүү тарыхчы Аристов кыргыздар генеалогиялык жактан сактар менен байланыштуу деген пикирди айткан. Окумуштуулардын изилдөөлөрүндө сактар азыркы түрк тилдүү элдердин
анын ичинен кыргыздардын ата бабалары катары эсептелет. Жаратылыш шартына ылайык Кыргызстандын түндүгүндө жашаган сактар негизинен көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Ал эми ферганалык сактар болсо дыйканчылык менен алектенишкен. Евразиянын кеңири мейкиндигин мекендеген сактар жашоо турмушунда, жоокердик өнөрүндө, маданиятында чоң ийгиликтерге жетишип, адамзаттын тарыхый өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алардын бай мурастарын сактардын урпактары катары эсептелген көчмөн элдер, алардын ичинде кыргыздар өздөштүрүлүп уланткан. Биздин заманга чейинки 3-2 кылымдарда азыркы Кыргызстандын аймагында Усун деген уруулар жашаган. Усун аталышы 10 урук эл дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле узун бойлуу, албеттүү, күчтүү маанисин да билдирет. Орус окумуштуусу Аристов усундар кыргыздардын түздөн-түз ата бабалары болгон деп белгилеген. Алар Ысык көлдөн Балхашка чейинки аймакты ээлеген, мамлекетти падыша башкарган. Падышанын бийлигин аксакалдар кеңеши көзөмөлдөгөн. Ал Күнбак, Күнбий деген титулду алып жүргөн. Бул жерлерде усундардын кыштактары болгон. Мамлекеттик борбору Чигу шаары болгон. Чигу Ысык көлдүн алдында калган Усун мамлекетинин борбору. Кытай тилинен кызыл өрөөндөгү шаар деген маанини берет. Чигу жөнүндө алгач Кытай саякатчысы Чжанцяндын маалыматы боюнча Сыматсяндын Шидзи эмгегинде усундардын борбору Даван мамлекетинен 2000-ли түндүк чыгышта жайгашканы эскерилет. Окумуштуулардын арасында Чигу шаарынын жайгашкан жери тууралуу ар кандай кайчы пикирлер орун алат. Аристов Бартольдтун пикиринде шаар Жетөгүз районундагы Кызыл суунун жээгинде жайгашкан. Бул ой пикирди Бернштам колдоп, Чигунун аталышын Жетөгүз районундагы жерлердин кызгылт түсүнө байланыштырат. 1980-жылдардан баштап окумуштуулар Макрынин менен Плоских тарабынан жүргүзүлгөн суу астындагы археологиялык экспедиция түп суусунун Ысык көлгө куйган жеринен байыркы шаардын калдыгын изилдеп, аны байыркы Чигу деген пикирге келишкен. Бул шаар азыркыдай же отурукташкан байыркы калктардыкындай чоң шаар болгон эмес. Анда көчмөн усундардын Күнбийинин ордосу орун алган. Кийинчерээк биздин заманга чейинки 1-кылымда Чигу шаарында кооз имараттар да курулган. Усундар көчмөн элдерден болгон. Анда эмне себептен, кандай жол менен Чигу шаары курулду деген суроо берилбей койбойт. Көрсө, усундардын Күнбийине күйөөгө берилген кытайлык тектүү бийики үчүн атайын Кытай үлгүсүндөгү курулган шаар болгон. Биздин заманга чейинки 1-кылымда душмандардан коргонуу, алардын чабуулуна туруштук берүү максатында шаарды айланта чеп коргон курулган. Чигу шаары аймактагы алгачкы тургун жай. Чакан кыштак катары усундар келгенге чейин эле пайда болсо керек. Сактар доорунда эле бул жерде көчмөн мал чарбачылыгы менен отурукташкан дыйканчылык чарбасы жанаша өнүккөндүгү далилденүүдө. Чигу шаарына усундар келгенден кийин да Ысык көлдө дыйканчылык улантылган, кол өнөрчүлүк андан ары өнүккөн. Археологиялык изилдөөлөрдө Ысык көлдүн алдынан усундарга тиешелүү коло идиштер, коло роктор, канжарлар, казандар жана башка көптөгөн буюмдар табылган. Биздин доордун башталышында көлдүн суусу көтөрүлүп, Чигу шаары суу алдында калган. Тарыхый булактарда хундар биздин заманга чейинки 3-кылымдан баштап эскерилет. Хун түшүнүгү күн эли, күнгө жакын, бийик тоодо жашаган эл деген мааниде айтылып жүрөт. Бул мезгилде хундар Кытайдын түндүк аймагын, Хуанхэ дарыясынын түштүгүндөгү Ордос деген жерди мекендеген. Бул жер көчмөн мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө өтө ыңгайлуу болгон. Хундар боз үй сымал көчмө үйлөрдө жашашкан. Алар негизинен эт, сүт менен азыктанышкан. Илимий изилдөөлөрдө хундар кыргыздардын ата бабалары болгондугун далилдеген. Биздин заманга чейинки 3-кылымдын башында хундардын падышасы Түмөн Шаны чачыранды хун урууларын бириктирген.
Ал көчмөндөрдүн кубаттуу мамлекетин негиздеген. Биздин заманга чейинки 209-жылы Түмөн Шанүйдүн көзү өткөн соң бийлик уулу Модеге өткөн. Ал атасы түптөгөн мамлекетти кубаттуу империяга айлантуу үчүн аракет жасайт. Мамлекетти уруулардын санына жараша 24 административдик аймактарга бөлөт. Хундар кыска мөөнөттө эле түндүгү Алтайга, чыгышы Тынч океанга, батышы Жети сууга чейинки кеңири аймакты өзүнө каратып алган. Биздин заманга чейинки 201-жылы Чыгыш Тянь-Шандагы кыргыз ээлиги дагы хундардын империясынын курамына кирген. Ушундан соң Моде 300 000 аскер топтоп, биздин заманга чейинки 198-жылы ал мурдатан эле каршылашып келген кытайларга кол салган. Бул жогортуулда Моде кытайлар тартып алган өздөрүнүн мекени Ордосту бошоткон. Андан кийин Кытайдын азыркы борбору Пекин шаарына чейинки аймакты басып алган. Кытай императору Модеге өз кызын берип, чоң суммадагы салык төлөө менен тынчтык келишимин түзүүгө аргасыз болгон. Биздин заманга чейинки 174-жылы Моде Шанүй дүйнөдөн кайтат. Ошондон улам бийлик укум-тукумдарына өткөн. Бирок алар ич ара бийлик талашып чатакташат. Натыйжада Моде түзгөн империя биздин заманга чейинки 51-жылы экиге бөлүнүп, бара-бара өзүнүн күчүн жоготкон. Хундардын тарыхы кийинки 5-кылымда Даңазалуу Аттила баштаган гундардын Европадагы цивилизациясы менен уланган. Ал эми гундардын келиши менен Европада кулчулук жоюлуп, өнүгүүнүн жаңы цивилизациялык жолу башталган. Биздин заманга чейинки 2-1 кылымдарда Фергана өрөөнүндө Дабан мамлекети деп аталган күчтүү мамлекет өкүм сүргөн. Бул мамлекеттин борбору Эрши шаары болгон. Анын калдыгы Ош областынын Араван районуна жакын Оротөбө деген жерде сакталып калган. Мамлекетте 300 000 адам жашаган. Өлкөнү падыша башкарган. Анын бийлиги Аксакалдар кеңешинин көзөмөлүндө болгон. Мамлекеттин аймагында 70 шаарча жайгашып, ар бир шаарчанын өзүнүн башкаруучусу жана аскердик күчтөрү болгон. Давандыктар негизинен дыйканчылык менен алектенишкен. Жасалма сугат тармагы өнүккөн. Дыйкандар күрүч, буудай, жүзүм, пахта жана беде өстүргөн. Малчылар даван аргымактары деген ат менен даңазаланган жылкыны мыкты түрлөрү өстүргөн. Аргымактар күлүктүүлүгү, сымбаттуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Аргымактар даван мамлекетине гана өстүрүлүп, коңшу мамлекеттердин төбөлдөрү ар дайым көз артып келишкен. Бул аргымактар элдин куту катары жогору бааланып, аны эл башчылары, ардактуу адамдар гана кастарлап минген. Бул аргымактардын элестери Сулайман тоодогу Араван районундагы аска беттерине чегилген. Даван мамлекети Улуу Жибек жолунда жайгашкандыктан давандыктар соода иштерин, чыгыш менен батыштын маданиятынын үлгүлөрүн жакшы өздөштүргөн. Ферганада өнүккөн бул мамлекетти басып алуу максатында Кытайдын Хан династиясы биздин заманга чейинки 105-101 жылдары согуштук жортуулдарды уюштурган. Намыскөй давандыктар 4 жылдык согушта өздөрүнүн көз карандысыздыгын коргоп калган. 6-кылымда давандыктар Түрк каганатынын курамына кирген. Кыргызстандын түштүгүндөгү азыркы эл давандыктардан жер иштетүүнүн ыкмаларын мурастап калган. Жыйынтыктап айтканда, кыргыздар өздөрүнүн ата-бабалары болуп эсептелген усундардын, хундардын жана давандыктардын цивилизациясынын алкагында калыптанып өнүккөн. Ал эми кыргыздар тууралуу тарыхый маалыматтарга кайрыла кетсек балдар. Көрүнүктүү окумуштуу тарыхчы Бартольд баса белгилегендей, кыргыздар Орто Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирет. Азыркы кезде Орто Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхта аты мынча эрте кезиккен бир да эл болбосо керек деген. Кытай тарыхчысы Сыма Цзян өзүнүн тарыхый жазмалар Шидзи деген эмгегинде хундардын падышасы Моде Шанүй биздин заманга чейинки 201-жылы түндүк батышка жортуулга чыгып, көз карандысыз жашап жаткан бир катар ээликтерди, анын ичинде кыргыздарды басып алгандыгын баяндаган. Сыма Цзяндын китебинде кыргыздар Гегун деген аталыш менен эскерилет. Кыргыз деген аталыш эрте орто кылымда Борбордук Азиядагы көчмөндөрдүн арасында кеңири тараган. Азыркы мезгилде түрк тилинде сүйлөгөн элдердин ысымдарынын эң байыркысы болуп эсептелет. Казак, өзбек, түркмөн, уйгур, татар, башкыр сыяктуу элдердин аталыштары кыргыз этнонимине салыштырмалуу кийинчерээк пайда болгон.
Кыргыз деген аталыш көбүнчө элдик санжырада чечмеленет. Кыргыздар жөнүндө кырылгыз, кыркуус, уузхандын тукуму, кыркырда жашаган, кыркуруудан куралган эл деген сыяктуу уламыштар бар. Окумуштуулардын көбү кыргыз деген аталыш кайраттуу, күчтүү, эр жүрөк, күжүрмөн адам деген түшүнүктү туюндурат деп эсептешкен. Хундар биздин заманга чейинки 56-жылы саясий бытырандылыкка учураган. Борбордук башкаруусу начарлап, Хун империясы экиге бөлүнүп алсыраган мезгилде кыргыздар көз карандысыз эркин мамлекеттүүлүккө жетишкен. Алар ээлеген аймак Чыгыш Тянь-Шандын түндүк жагындагы Борохоро тоо кыркалары менен Зосоцин, Элюсин чөлүнүн ортосунда жайгашкан. Ушул жылдан тартып жазуу булактарында эң алгачкы ирет кытайлык байыркы тарыхчы Бангу чакан кыргыз мамлекетин го падышалык термини менен белгилеген. Байыркы кыргыздардын бул чакан өлкөсү кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн жаңы башаты болуп калды. Биздин замандын 1-5 кылымдарында кыргыздар Тянь-Шандын чыгыш тарабын мекендеген. Кыргыздар тууралуу Кытай булактары Теле, Төлө суруулары бирикмесине коңшу катары эскерилип, Яцинин Кара шаардын түндүгүндө Ак тоонун жанында жайгашкан эл катары сыпаттайт. 5-кылымда кыргыздарды түндүк Кытайдан ооп келген жуан-жуандар басып алган. Ислам дүйнөгө эң баалуу цивилизацияны тартуулаган. Ислам цивилизациясы адам коому жараткан мыкты баалуулуктарга, грек жана Иран элдеринин жакшы каада салттарына, маданиятына жуурулушкан. Ислам дүйнөсү дүйнөлүк илимге жана маданиятка, тактап айтканда медицина, астрономия, химия, физика, араб жазуусу, тили, искусство, адабият, математика жана башка тармактарга эбегейсиз чоң салым кошо алды. Арабтар басып алган өлкөлөрдө араб тилин мамлекеттик тил деп жарыялашкан. Араб тили мектептерде, сот иштеринде, адабият жана илимде колдонулган. Араб тили илим-билимдин тили катары эсептелип, араб сөздөрү аркылуу дүйнө жүзүнө жайылган. Башка элдердин лексикологиясына сиңип калуу менен азыркы күнгө чейин сакталып келүүдө. Мисалы, адабият, маданият, китеп, мектеп, калем, мугалим, илимий, таалим, маалымат деген араб сөздөрдү түрк тилдүү элдеринде, анын ичинде кыргыз элинде сакталып келүүдө. Азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдүн 5,75% араб тилинен келген сөздөр болуп эсептелет. Кыргыздар бул жазууну совет доорунда да колдонушкан. Араб тилиндеги же араб тамгасын пайдаланып жазылган тарыхый булактар Борбордук Азия элдеринин өткөн доордогу жашаган жерлери, тиричилиги, турмушу, салты, үрп-адаттарынан кабар берет. Борбордук Азияда ислам дининин таралып, жайылышы менен курулуш искусствосуна өзгөчө көңүл бурулган. Архитектура иши өркүндөтүлүп, шаарлар, жаңы үлгүдөгү үйлөр, мечиттер, медреселер, күмбөздөр, заңгыраган сарайлар курулган. Мечиттердин жанында азан чакыруу үчүн мунаралар курулган. Архитектуралык курулуштардын ичи өтө чеберчилик менен кооздолуп, өсүмдүк сымал, татаал геометриялык фигуралардай жазылган. Борбор Азияны, ошондой эле ислам дүйнөсүнүн атагын алыска тараткан окумуштуу ойчулдар тууралуу кеп козгосок. Алар эки чоң багытта табияттаануу илимдери менен коомдук гуманитардык илимдерди дагы өнүктүрүүгө зор салым кошушкан. Борбор азиялык окумуштуулар Ибн Сина, Аль-Бируни, Аль-Хорезми, Аль-Фараби жана башкалар. Алар көп тармактарды өздөштүрүшкөн, энциклопедиялык мааниге ээ болгон окумуштуулар. Көп учурда алар философия, тарых, медицина, математика, физика, биология тармактарын өздөштүрүү менен акын, жазуучу жана тилчи да болушкан. Анда Ибн Сина тууралуу видеого кезек берели. Ибн Сина Борбор Азияны дүйнөгө тааныткан жана жалпы дүйнөлүк медициналык билимге чоң салым кошкон илимпоз. Толук ысымы Абу Али Аль-Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Аны батышта Авиценна деп аташкан. Ибн Сина 980-жылы Бухара шаарынын жанындагы Афшана кыштагында туулган. 5 жашынан башталгыч мектепте окуп, Куранды бүтүндөй жатка билген. 10 жашынан баштап дин илими менен бирге эле математика, физика, философия, логика, мыйзам илимдерин окуган. Араб, перс, инди, антика маданиятын жана илим билимин терең өздөштүргөн. Байыркы грек илимпозу Аристотелдин эмгектерин үйрөнгөн.
араб, фарс, латын, грек жана чыгыш элдеринин көптөгөн тилдерин билген. 17 жашында чоң илимпоз жана дарыгер катары эле таанылган. Кордова халифтигинин башкаруучусу Мансур шахты эч бир табып айыктыра албаганда, аны айыктырып ого бетер атак даңкка ээ болгон. Ошондон кийин шахтын китепканасын кеңири пайдалануу укугун алган. 1002 жылы Хорезмдин борбору Үргөнчтө, 1012 жылдан Иранда хандын дарыгери жана вазири болгон. Анын дарыгерлик илимдин канону деген эмгеги 1020 жылы жазылып, анда оорунун эмнеден пайда боло тургандыгы, ал ооруларды айыктыруучу дарылар жазылган. Бул китеп Европадагы мамлекеттердин бардык университеттеринде медицина боюнча бирден бир окуу куралы катары колдонулуп, 30дай жолу кайра басылган. Бул дүйнөлүк медицина илиминин узак убакыт боюнча эң атактуу китеби болгон. Ал грек врачы Гиппократтын окуусун уланткан жана дүйнөлүк илимде алгачкылардан болуп, адамдын анатомиясын изилдеген. Ошол кезде али сыры ачыла элек суу чечек, кызамык ооруларын айыктыруунун жолун тапкан. Боор оорусун изилдеп, тамакты мүнөздөп ичүүнү сунуш кылган. Ооруну аба жана суу аркылуу жугузуучу майда бөлүкчөлөрдүн бар экендигин биринчи болуп айткан. Ибн Сина 1037 жылы Ирандын Хамадан шаарында 57 жаш курагында каза болгон. Ал ислам дүйнөсүнөн чыккан залкарлардын бири, аалым, улуу ойчул, энциклопедиячы катары кылымдардан кылымдарга экинчи өмүрүн сүрө бермекчи. Сабакты жыйынтыктап жатып төмөндөгүдөй Тыянакка келдик. Кыргыздардын аймагында байыртадан алгачкы уруулар жашап, калыптангандыгын анализдедиңер. Тарыхый булактардын негизинде кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы элдерден экендигин тастыктадыңар. Ислам дүйнөсү түрктөргө жаңы багытты өнүгүү жолуна шарт түзгөндүгүн биле алдыңар. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.